Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүнкү маегибиздин темасын кары билгенди баары билбейт деп атайбыз. Ушул темабыздын негизинде Кокон ханын убагында кыргыздын бир жөнөкөй гана Моңолдор аттуу абышкасы кантип таң калтырган ошол окуя жөнүндө сүйлөшөбүз. Аябай кызык, сөзсүз угуңуздар. Бул тарыхты биз кыргыздар аттуу тарыхый китептин 4-томунан алып берип атабыз. Хан Кудайандын сурагы учурунда анын жолу катуу болду. Жакырчылык, ачарчылык басып, элди кара көпөлөк айдап шамал учуртту деп келет. Эл көчтү, казак кайың сааганда, кыргыз ысар ашканда деген сөздөр ошондон калган. Элди кара көпөлөк айдап деген сөз болгон экен. Бул нерсе кыргыз көчмөн калк болгон эл кайсыл жерге барып көчкөн болсо, ошол жерде эмнегедир жашоо жакшы болбой, ачарчылык болуп ошол жерге жакшы отурукташа албай, кайра башка жакка барып көчүп, ал жерден дагы отурукташа албай, жакшы ыңгайлаша албай, ошентип тынбай көчө берген экен. Ошол нерсени кара көпөлөк айдаганда деп коюшкан экен. Анан ал нерсе эми биздин илимибиз жетпейт ал нерсеге. Ошол элдин кутун качырып турган бир ошондой бир нерсе болуп турчу экен да. Анда сөзүбүздү уланта берели. Кара көпөлөк, кара дөбөт болгон деп келет да китепте. Ошол кара көпөлөк деп койгон, ошол кара көпөлөк деген ошол бале кара дөбөттүн образында болгон деп келет китепте. Кокон хандыгы кыргыздардын улууларына, карысына өч эле. Элди бизге карай үндөйт, журт башын бузат деп кулдукка ичкери жакка айдап кетишкен. Же кийим менен тамак коробойт дешип башын алышкан дейт баардык аксакалдарды. Кокон хандыгынын зулумдугунан коркушкандар аталарын, улууларын жатка өрбөй көрүнгөн жерде үйлөрүндө, чоң үкөктөргө, бизче айтканда сандыктарга эптеп жашырып катышчу экен. Аталарынын өмүрүн сактап калыш үчүн. Бул зордукка моюн сунбай бир жигит атасын үкөккө катып жүрүптүр. Же болбосо сандыкка. Ошол сандыкка бекитип жүргөн баланын атасынын аты Моңолдор абышка болгон. Ал аябай акылман адам болгон дейт. Ошол Моңолдор абышка көз катар мергенди табып бир күнү жол тостуруп, ошол жолдон тилин салаңдатып көч деп бараткан кара дөбөттү, кара итти аттырып салганда эл көчпөй жай алып токтоп калган дейт да. Ошол жерде көчпөй, ошол жерде отурукташып жашап, тынч жашап калышкан дейт. Кийин дейт ошол жерде самсыган көч, суу жок, такырга капталат дейт. Курукчулук каптап дейт. Ошол жерде суу таба албай. Ошондо Моңолдор абышка дагы айткан экен, сууну уй табат. Эл ишенип ишенбей уйду кое беришет дейт. Уйду кое беришкенде уй ошол өзүнүн табиятындагы инстинкти менен ошол сууну табап барат дейт. Ошол сууну табап барып, ошол суудан ичип бир көлчүктү тапканда ошол жерде эл казып, ошол жерде кудук жасап, ошол жерден суу чыгып калат дейт. Эртең менен кудуктан суу алса, кудуктун түбүндө алтын жатат дейт. Кармайын дегенге карматпайт дейт. Сууга түшүшсө эле же суудан алайын десе эле дейт, алтын жоголуп калат дейт. Эч кимдин башы жетпейт дейт, бул кандай болду деп эч ким түшүнбөйт дейт. Анан ошол эле кайра ошол Моңолдор абышка аларга айтат дейт, маңдайкы тоодо алтын бар. Күндүн чагылышы менен суунун түбүнөн көрүнүп жатат деп айткан дейт. Бул сөз дароо Кокон хандыгына жетет. Бул бир олуя абышка чыгыптыр, ал алтын табат экен деп Кокон хандын аскер башы алып кел деп желдеттерин жиберет. Кокон хандыгынын желдеттери баягы акылман Моңолдор карыяны сандыктан сууруп алып Ак сарайга алып барышат. Кокон хан кылычты чаппай коя тургула деп, абышка сен элди кара көпөлөк айдаганын кантип билдиң? Уй суу табаарын кантип билдиң? Тоодо алтын бар экенин кантип билдиң деп сурайт. Анда Моңолдор абышка элден береке качканда кара көпөлөк айдайт, кара дөбөт болот дейт. Ал эми уй суу табаарын уйдун мурдунда тердеген шыбоо бар. Ошол аркылуу уй билет деп айтат дейт. Тоодо алтын барын суунун күндүн чагылышын алып, тетиге ай тийген тоодо алтын бар дейт.
ошол алтынды сууга чагылышкан баягындай образын көрүшүп эле ошол алтын экен деп ойлой беришет экен да. Негизинде ал алтын сууда эмес, суунун үстүндөгү ошол тоонун башында чагылышкан болот дейт да. Ошол көлөкөсү сууга тийгенде ошол сууда окшоп көрүнгөн дейт. А бирок ал өдөдө болгон дейт да. Ошону ал абышка билген экен. Муну уккан Кокон ханы кой, карыны өлтүрүш болбойт экен. Карындан нуска чыгат тура деп ошондон кийин карыны өлтүртпөй калган экен дейт. Элдеги нуска моңолдордо деген сөз ошондон калган экен. Ошондуктан биздин ушул аксакалдарыбызды турмуштук тажрыйбасынын негизинде даанышмандыктын казынасына айланган аксакалдарыбызды дайым сыйлап жүрүшүбүз керек экен. Себеби алардын турмуштук тажрыйбасы, алардын өтө чоң даанышмандыгы бар. Алар менен маектешип көбүрөөк алардын акылын алып, алардын ошол турмуштук тажрыйбасынан көп нерселерди өзүбүзгө алып калсак өтө пайдалуу болот экен.